Үйгө келсе мен аларды чындыгында эшикке кое албадым. Чоң дарбаза, чоң жол. Эшикте анан баягы кандай машиналар өтөт, шок балдар бири-бирин кубала ойнойт, шоктонот, арыктар бар, кудуктар бар дегендей. Ошолордон коопсузданып анан үйгө алып кирип, отургузуп, эми силер атайын сумкаңар менен келипсиңер. Сумкаңардан дептер, ручкаңарды алгыла дагы кечеги мен берген китептин номерлерин мага жазып тургула. Кимиңердин телефонуңарды Zoom'га кошсом, ошонуңар кете бересиңер деп, улам баягы Zoom'га кошуп, балдарды жөнөттүм. Китеп номерлерин алып калып. Анан чындыгында эле азыр Zoom'га кошкону менен дагы биздин айылда мына Тажикстанга чек аралаш болгон үчүнбү интернет дагы Zoom'га дагы деле жакшы кошула албайт балдар. Интернет тартпайт. Бирөөндө телефону болсо, интернет тартпайт. Единса жок болуп калат. Кээ бир балдарда телефону жок. Бул мындай караганда балдардын билимине өтө жаман таасирин тийгизет да. Бул онлайн. Балдар мисалы үчүн сабакты жазат, жөнөтөт, баары 5. Себеби аякта өздөрү чыгарбайт дагы, үйүндөгү ата-энелери жардам берип, ошолор жардам берет да, кээ бирлери ошентип ата-энесинин жардамы менен эле өздөрү катышпай эле ошентип неметет. Көпчүлүгү мына аргасыз иш болду да, бул мына кырдаалга байланыштуу. Эми онлайндан балдардын билими начарлап кетип атат. Эми ушул кырдаалдан жакшы эсен-аман өтүп алып эле тезирээк эле ушул мектептин ачылышын күтүп атабыз бардыгыбыз. Анан мен дагы бир ыраазычылык билдирип кете турган жагым, мына мен көп комментарийлерди окудум, бүт мени колдогон менин асыл кесиптештериме ыраазычылык билдирем. Анан мени туура түшүнгөн министрликтерге, билим берүү министрлигине дагы ийилип таазим этем. Чоң рахмат сиздерге, ыраазымын. Анан биздин класста ата-энелери миграцияда жүргөн, анан турмуш шарты оор окуучулар дагы бар да. Ошолорго мына ушу радио салам атынан мындай белек бишкектерди берип кетти. Ушул балдардын атынан дагы жеке өзүмдүн атыман, ушул жердеги жалпы коллективдин атынан ушу радио саламга ыраазычылык билдиребиз. Биздин Мусакадыр атындагы орто мектебинде 433 окуучу окуйт. Азыркы мезгилде 50 окуучу мектепте билим алат 1-класста. Ал эми калган 2-ден 11-класска чейин онлайн түрүндө үйдө окушат. Эми ошол болгон окуя боюнча 2-сентябрда ата-энелердин сунушу боюнча эжекейини ошол Zoom'га кошуп берип, сабактарды кызыктырып өтүү үчүн ата-энелери суранышкан. Анан бул эжекей мейли анда макул, мен ушул Zoom'га кошуп берейин, ата-энелер келсин деп айтышкан. Бирок анан азыркы мезгилде жумуш талааларда болуп, ата-энелердин колу бошобой, баягы окуучулар өздөрү өзүңөр баргыла, эжекейиңер кошуп берет деп ата-энелер окуучуларды жөнөтүшкөн. Анан ошолордун арасында бир окуучу ак көйнөк кийип алса, биз мектепке барат экенбиз деп баягы балдар бардыгы ак көйнөк кийип, 4-5 бала. Анан үйүнө келишкен. Мектепке келсе жок, үйүнө барышкан. Үйүнө барып, анан ошол жерде баягы телефондордун номерлерин жазып берип, бир 10-15 минутта жазып берип болгон окуя. Анан кайрадан үйүнө окуучуларын таратышыптыр.